Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мас кылуучу ичимдиктердин арамдыгын айткан кезде эриктүү бир сөздүү мусулмандар заматта арактарын ташташкан. Кээ бир сахабалар болсо мурдагы өтүп кеткен ата бабаларынын абалдарын сурашкан. Алардын абалы кандай болот деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар шарияттын башка мыйзамдарына баш ийип жашаган болсо, алар азапка дуушар болушпайт деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, биз да Рамазан айына даярдык катары бекем ниет кылып, Аллах субханаху ва таала тыйган нерселерден алыс болуп, мурдагы кетирген каталарыбызды кайталабастан амал кыла турган болсок, Аллах субханаху ва таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен биздин да каталарыбызды кечирет. رمضان يا رمضان رمضان